Ошондой эле дагы бир бул жахилияда адамдар кылган иштери менен дагы жаңы айттык ата теги менен анан кылган иштери менен дагы бир иштерди кылып койсо ошо менен дагы сыймыктанган. Бул кандай сүрөт? Мисалы инженер болуп иштейсиз да, же болбосо экономист же юрист деп коелу, ар кандай бир кесип. Кээ бир адам бирөө строитель болуп калышы, бирөө өтүк тигет. Анан сиз өзүңүздө иштеп аткан жумушту карап, бир адамды көзүңүз үстүнөн карап, кээ бир адамдардан жиркенип, кээ бирлерди мындай бир кылы кемдей көрүүн, баары ушундай жахилияда ушундай нерсе болгон. Өзүнүн вазыйпасы менен башка адамдарды карап, сөзү менен айтпаса деле текеленип, адам катары сүйлөшпөй, тең ата сүйлөшпөй, тоотпой, аларды бир чабандар болгон, ошолорду бир акылы кемдей көрүп, кээ бир байлар эми сен бул дүйнөдө жыргабапсың, акыретте деле жыргабайсың деген. Неге десе, эми эгерде сен жыргаган жакшы адам болгондо Алла таалам сага бул дүйнөдө эле бермек. Өзүнүн кесиптик амалы менен дагы башка бирөөлөрдү кемсинтип, же болбосо жашоодо берилген Аллах тааламдан берилип калган бир ийгиликтерди карап, анан башка кедей адамдарды да көрүп кемсинткен. Бул дагы жахилиядан. Ар кандай жашоодо, ар кимге ар кандай жашоодо акчасы көптөр кедейлерди кемсинтип, менменсинип, адам катары көрбөй, байлардын бирден бир чоң азгырыгы шайтан ушундай ой салган да. Буга чейинки сабактарыбызда эскергенбиз. Мындай таразасы болгон. Кайсы бир адам ийгиликтүү адам экенин байкасаң, ким бай болсо ошол успешный деп көргөн бул жахилияда. Ошол ийгиликтүү адам, ошол мыкты адам деп. Анан ошол түшүнүк менен эле чектелбестен андан кийин экинчиге өткөн. Бул адам бул дүйнөдө ийгиликтүү болуп атса, анда бул Кудайга жаккан адам экен. Бул дүйнөдө Кудайга жаккан адам болсо, акыретте деле бул Кудайга жагат деп туруп, ошо байлыгына булар менменсинип, адашып калышкан да. Анан жүрө берген. Тоо кыл, пайгамбардын жолун жолдо десе, булар баш ийген эмес. Неге десе, эгерде бизге Кудай Аллах таалам нааразы болгондо, анда анча жакшылыкты бербейт эле деген да. Эми ушунун дагы кээ бир учурда кээ бир адамдар байлар болуп калса, кедей адамдарды адам катары сүйлөшөт, бирок текке берер да. Аларды аброюна шек келтирип, кемсинтип сүйлөп, даже туугандардын арасында да болот. Айрыкча Алла сактасын, кээ бир ата энелерден да байкадык. Мисалы кээ бир суроо жооптордон көрүп калам да, кээ бирлер туугандардан бир баласы акчасы көп болуп калышы мүмкүн. Ушундай жакшы жумуштарды иштейт. Бир баласы жөнөкөй болуп калса, анан тенесине ким көбүрөөк жардам берсе, анысын мактап, туура эмес кылса деле ошол баласы туура деп боло берет да. Анан берки жардам бербеген баласын кагып, шилеп, кемсинткендер да бар экен. Туугандардан да бар. Кээ бир адилетсиз ата энелерден да болот экен балдарын ушундай мамиле кылып. Алла сактасын. Мындайча айтканда мамилеңди бир дүйнөгө байлайсың да. Кайсыл адамда бир пайда бар, дүйнөлүк немеси болсо, ал адам мыкты, акылдуу, кемчилигин көрсөң да көрбөйсүң, катасын көрсөң да туура сен үчүн. Мына бул жахилия да. Сүрөтү көп. Муну эрежесин, мындай формуласын түшүнүп алсаңыз, сала берсеңиз болот. Кесиптик жактан, уруу жактан, улут жактан, байлык жактан, Аллах таалам берип койгон кээ бир мүмкүнчүлүктөр тараптан бул сыноо экенин, Аллах таалам мүмкүнчүлүк экен дебестен түзөлө салган.